12 жаштагы Самат 3 жашынан тарта сүрөт тартат. Кийин сүрөтчүлүк өнөрүн өнүктүрүү максатында кадимки пластилинден түрдүү каармандарды жасоого киришкен. Менин атым Самат, мен 12 жаштамын. Мен 2 жашымдан бери, кичинекей кезимден бери сүрөт тартам. Негизи ошо биринчи сүрөткө кызыккам, сүрөт тартып, жыргап жүргөмүн да. Бала бакчадан кийин пластилинден жасап көнүп калгам. Ошо бала бакчадан кийин ошо пластилинден жасаганын жагып, ошо улантып, кайда жакшыраак кылып жасап, ошо үйрөнүп атам да дагы эле. Айтып берсең ошол жөнүндө айтып бер. Кантип жасадың, канча убакыт кетти? Буга 2-3 сааттай кетти. Отуруп алып, колдорун, буттарын жасадым. Биринчи алюминиевый проволокадан каркасын жасадым. Андан кийин кара пластилин менен жасап баштадым. Могу колдорун, буттарын жана денесин бүткөндөн кийин мен башын жасап бүттүм. Көп эле убакыт ушу тиштерине кетет экен да. Андан кийин ушу тамырларын жасадым, тилин, лак менен үстүн. Өзүнүн теледен жана интернет тармагынан сүйүп көргөн каармандарынын образдарын колго жасап, кооз оюнчуктун түрлөрүн жакындарына белек кылып, түгүл сатып акча тапкан күндөрүм да болот дейт Самат. Мен школдан досторум сурайт да, канча жасап атасың деп, ушуну жасай албай атам деп. Ошо тууган күнүңө эмне жасап берейин деп жасап коем. Ошо тууган күнүнө алып келем, же болбосо сатып салам кээде. Бир нерсе болуп калса, жаккан жок, бирөөгө сатып салайын деп. Сатып салам, ошо акча түшөт. Ошо досторума дагы подарить этем. Пластилинден жасалган оюнчуктарын жөн гана коюп койбосун, видеого тартып YouTube каналына да сала баштаган Саматтын апасы буларды айтып берди. Биздин таятабыз Капар Абдрахманов деген менин таятам болот. Ал киши мурун илгери Чалкан дегенге ошо карикатура тартчу. Ошондон бая айткандай аккан арыктан суу агат деген ушул. Ушу балама өтүптүр ушул өнөрү. Балам ошо сүрөттү өзү жакшы тартат. Чоң атабыз да сүрөттү аябай тартчу, оймо чийчү, ыр жазчу. Ошондон мен балама калыптыр. Балам ошо сүрөттү да жакшы тартат, ошо. Ар бир оюнчуктун сүрөтүн тартып алып, анан гана пластилинден жасоого киришкен каарманыбыздын майда быйтыкчаларды дал өзүндөй келиштире жасаганы таң калтырды. Мындай талант менен мыкты сүрөтчү жана аниматор болот деген ишеничибиз зор. Тахмина Кенжебек кызы, Гүлчөрө Казымкулов, Нью ТВ.